Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Асман шаары сөзсүз курулаарын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Сентябрь айынан тартып, мугалимдердин тарифтик ставкасы азайтылат деген маалыматтар боюнча министрлик маалымат берди. Кышында жылуулук берүү мезгилинде электр энергиясы өчүрүлбөөрү белгилүү болду. Асман шаары сөзсүз курулаарын 5 сентябрда долбоордун концепциясын талкуулаган жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал курулуш иштерин алгач болжол менен 20 000 адамга эсептелген шаарчадан баштоо керек экенин, ал жакта элдин ден соолугун чыңдоо жана туристтерди тартуу үчүн жайыгышы тийиштүү шарт болуу зарыл экенин белгиледи. Жыйында Асман экологиялык таза шаары долбоорунун 3 концепциясы талкууланды. Аларды Кыргыз мамлекеттик курулуш жана архитектура университети, долбоорлоо илимий изилдөө институтунун Ысык көл филиалы жана Кыргыз реставрация ишканасы даярдашкан. Асман долбоору президенттин тапшырмасы менен ишке ашырылууда. Андыктан ал курулат деген Жапаров, ал жакта санарип көчмөндөрдүн IT адистердин иштөөсүнө ыңгайлуу алдыңкы телекоммуникациялык санарип технологиялар болушу шарт экенин кошумчалады. Президенттин администрациясы Ысык көлдө Асман деп аталган 500 000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоорун былтыр жайында жарыялаган. Сентябрь айынан тартып, мугалимдердин тарифтик ставкасы азайтылат деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, министрлер кабинетинин токтомуна ылайык педагогикалык персоналдын эмгек акысы 80%, административдик башкаруучу персоналдын эмгек акысы 50%, техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын эмгек акысы 80%га жогорулатылган. Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен жалпы билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин эмгегине акы төлөө шарттары ставкага өткөрүлдү. Ошондой эле тарифтик ставканы эсептөө үчүн негиз болуп саналган эң төмөнкү базалык ставка белгиленди. Тарифтик ставка эң төмөнкү базалык ставканын өлчөмү, акладка жана ставкаларга карата эселөө коэффициентине көбөйтүү жолу менен эсептелинет. Ушул жылдын 1 сентябрынан баштап мугалимдердин эмгек акысын эсептөө азыркы жарлыкка ылайык сакталат деп айтылат маалыматта. Кадамжай районунда каза болгон мектеп окуучусу үй бүлөдө жалгыз кыз болгон. Бул тууралуу Суперкейджа маалымат порталына кыздын атасынын тууганы Үсөн Мурзадалиев билдирди. Анын айтымында өспүрүмдүн ата-энеси Орусияга 20 күн мурун кеткен. Кыз чоң энеси менен жашаган. Окуя болгон күнү кызды эртең мененки саат 9:30 чамасында көрүшкөн. Саат 10:00 ал Инстаграмга кирген. Кылмыштын өзү саат 11, саат 12 шамасында болгон. Ата-эненин абалы азыр сөз менен жеткиргиз. Баары күндүз болсо дагы эмне болуп жатканын бир дагы адам көрбөй калганы өкүнүчтүү. Күнөөлүүлөр жоопкерчиликтен качпай, мыйзам чегинде жазасын алышын каалайбыз дейт Үсөн Мурзадалиев. Эске салсак, Кадамжай районунда 3 эркек окуучу кызды мыкаачылык менен өлтүргөн деп шектелүүдө. Кыздын денесинде зордук зомбулук менен өлүмдүн издери калган, аны муунтуп өлтүрүшкөн, колдору артка байланган. Бул окуя тууралуу билдирүү жазган президент Садыр Жапаров ишти өз көзөмөлүнө алганын кабарлады. Ысык көлдө кесиптештердин урушу биринин өлүмү менен аяктады. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 6 сентябрга караган түнү болжол менен түнкү 3:10 мүнөт өткөндө Ысык көл райондук милициясына райондук аймактык ооруканасынан учтуу нерседен жабыркаган Ананева айылынын 34 жаштагы жашоочусу ооруканада эсине келбей каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Аталган билдирүү маалыматтардын
электрондук журналына катталып, окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барган. Ушул эле күнү болжол менен түнкү саат 1 чамасында Бактуу Долонот айылында 35 жаштагы жергиликтүү тургун 34 жаштагы кесиптеш менен жолугушкан. Алар спирт ичимдигин ичип отурушуп, уруша кетишкен. Натыйжада биринчиси экинчисин ичине бир нече жолу сайып жиберген. Андан кийин жабырлануучу райондук ооруканага жеткирилип, бирок эсине келбей каза болуп калган деп жазылат маалыматта. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2019 жылы жанданган кылмыш иши кайра токтотулду. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сирожиддин Камалиденов Азаттыкка 6 сентябрда ырастады. Ал кылмыш иши айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу токтогонун тактады. Журналист Алишер Саиповдун өлүмү боюнча 2013 жылы токтотулган кылмыш иши 2019 жылы кайра жанданган болчу. Башкы прокуратуранын сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык ассоциацияга берген жообунда Ош облустук прокуратурасы 2019 жылдын 29 августунда тергөөчүнүн буга чейинки ишти токтотуу тууралуу чечимин жокко чыгарып, тергөө жүрүп жатканын белгилеген. Алишер Саиповду 2007 жылы 24 октябрда белгисиз кишилер Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. 2010 жылы анын өлүмүнө шектүү катары 20 жылга соттолгон жарандын күнөөсүз экендиги далилденген. 2012 жылы иш кайра жанданып, 2013 жылы декабрда токтотулган. Кышында жылуулук берүү мезгилинде электр энергиясы өчүрүлбөй турганын Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин 6 сентябрдагы жыйынында энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев билдирди. Ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 6 сентябрга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13,3 миллиард куб метрди түзгөнүн, бул күз-кыш мезгилине жете турганын айтты. Ал электр энергиясын импорттоо маселеси дагы каралып жаткандыгы кошумчалады. Өткөн кыш соңку жылдарга салыштырмалуу кыйла оор болду. Токтогул суу сактагычында суу өтө аз топтолгондуктан Кыргызстан электр энергиясын кошуналардан сатып алууга аргасыз болгон. Быйыл абал бир аз дурус экендиги айтылууда. Энергетика министрлиги тобокелге баргысы келбей, электр энергиясын кошуналардан буга чейинкиден дагы көбүрөөк сатып ала тургандыгын билдирип жатат. Эксперттер кыштан чыгуу үчүн 16-17 миллиард куб метр суу керек экендигин белгилешет. Телеган аркылуу бүгүнкү күндө ошо Токтогул суу сактагычы канча суунун көлөмү? 13 миллиард 327 миллион. Канча дейсиз? 13 миллиард 327 миллион. Кыштан чыкканга 13 жарымга 1 октябрга чыккыла деген бизге тапшырма коюлган. Токтом менен жетет да, өчүрүүлөр болбойт. Биз импорттун дагы башка жагын да караштырып атабыз. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.